Щербакова Молодая гвардия Баят базарына жақын жерден үй швейницек сатылат. Жақшы жері природный газ бар. Филармонияға туғандар 3,5 км аралық. Жақын жерде Боталиева паркі. Түзме-түз үйлермен байланышасыздар. Видеоны жоғалтып албайсаңыздар, лайктан басып сақтап алыңыздар. Сатылуучу үйгө баруу үчүн сиздер туғандар Молодая гвардия жана Мажарский көчөнүн кесилишинен бул Бимар супермаркетинин туш тарабындагы бул көчө менен чыгыштыкара бир аз жүрөсүңүздөр, солго бурсаңыздар Снегиревский переулокто үй жайгашкан. Анан могу кийинки светофор Щербакова Молодая гвардия көчөнүн кесилиши, анан бир аз өйдөрөөгө бул Баят базары болуп калат тугандар. Анан ары жагынан Боталиева паркы, Манас көчөсү менен да Филармония тарапка бат эле чыгып барсаңыздар болот. Бул жерден жүргөн көп эле автобустар, маршруткалар дагы бар. Тугандар, бул үйдүн көчө тарабы Дарек Снегиревский переулок 10-чы даректе жайгашкан. Участогунун аянты документ боюнча 3,25 сотых, а фактически 3,5 сотых экен тугандар. Эң эле чыгыш чек экен бул кошунадан башталат. Дарбаза, калитка, забор жана батыш чек бул кошунага чейин жол. Көрүп тургансыздардай асфальт, мектеп, бала бакчалар бар тугандар. Бул жагынан Боталиева паркы жакын. Видеонун башында айткандай Старый Толчок тарапка, бул жагынан Баят базар тарапка деле, Молодая гвардия көчөгө деле бул жагынан бат эле чыгып барасыздар. Электр энергиясы, суусу, природный газ бар. Жана ошондой эле центральный канализациянын турбалары полный орнотулган. Азырынча кошула элек тугандар, бирок канализациянын турбалары орнотулуптур көчөлөргө. Дарбазадан киргенде ушундай навеси, бул жакта 63 квадраттан көбүрөөк болгон үй, кухня, ары жакта швейный цехи дагы бар. Цех тугандар 80 квадрат метр. Анан бул жактар мынакей ылдый тарап полный стяжка болгон. Сырткы ажаткана тиги жакта орнотуп жасалган. Ал жака чейин дагы ылдый тарап стяжка болгон. Керектүү документтер, кызыл китеп, техпаспорттар баары бар. Үйдүн негизи кирүүчү эшиги, бул жагында цех тугандар жана мондай кухнясы, бул жагында кенен бош жер баняларына чейин бар. Буларды азыр видеонун жүрүшүндө көргөзөм. Сиздерге биринчи жолу үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Мынакей тугандар, бул үйдүн кире бериш прихожкасы. Үй негизинен буга чейин 63,5 квадрат. Анан 18 квадрат тугандар прихожка жана ванна душ кошулуп, жалпысынан 80 квадраттан көбүрөөк экен тугандар. Анан ары коридордон оң тарапка кирсек, бул жерде ушундай бир бөлмөсү, көрүп тургансыздай ремонт, темирден болгон решеткалар терезелерде. Бул жагында болсо ванна, душ, кир жууган машинанын орду, раковиналары, мынакей вентиляция. Тугандар дагы бир бөлмөсү. Ушундай чоң зал, түндүк тараптан терезе, темирден болгон решеткалар, көрүп тургансыздай ремонт. Бул жагында дагы бир ушундай спальня бөлмөсү жайгашкан тугандар. Бул жагында кухнясы тугандар, зимний, летний кухня отоплениясы менен, теплый пол. Бул жагында кухонный мебелдер, газовый плита, раковина суулары чыгарылган. Төрүндө тамактануучу жайы, көрүп тургансыздардай тугандар, сонун ремонт. Андан ары бул жакта отоплениянын котелу, анда азыр көргөнсүздөр, биринчи жолу цехтин ички тарабын көргөзөйүн. Кире бериши, отопление, паровое отопление. Ушундай 80 квадрат метр болгон чоң цех тугандар. Негизинен бул местоположенияда на дом болуп иштегендер дагы, үйүндө иштегендер деле бар экен. Швейный цехке дагы могу жака келип иштегенге деле негизинен киши тапсаңыздар болот дейт. Анан мына ички тарабы, көрүп тургансыздардай жарыктар полный орнотулган. Бул швейный машинелерди деле ошол келгенде сүйлөшкөнүнө жараша баалашабыз дейт. Бул жакта үтүктөрүнө чейин бар экен тугандар. Отоплениянын котелу, газовый котел менен үй жылыйт. Могу жакта склад, багы, ушундай бош жер. Сырттан дагы үйдүн ички тарабынан суулары чыгарылган. Эң эле участоктун түштүк чеграсы бул жерге чейин. Бери карай кирсеңиздер, банясы, киргенде раздевалка, ал жагында парилкасы тугандар. Бул үйдүн баасы $120 000 сурап атыптыр. Дагы реальный клиенттер менен саудалашабыз, сүйлөшөбүз дейт. Эсинин номери 0505 204 804 0505 204 804. Лайктан басыңыздар. Ушундай цех үй издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер.